Алла субханаху ва тааля сүтқорлуктун бардык түрүн арам кылган. Кандай түрү болбосун. Алмаштыруудагы болгон сүтқорлук болсун, бирин көбүрөөк, бирин азыраак кылып түрлөрү бар. Же болбосо карыз берүү, насыя маселесиндеги сүтқорлук болсун. Деги эле кандай түрү болбосун сүтқорлуктун проценттин арам, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө ушунчалык сак болуу керек сүтқорлуктан. Себеп дегенде сүтқорлук деп аталбай, адал болгон ысымдар менен аталган, бирок акыйкатын изилдеп тактап келгенде накта сүтқорлуктун өзү болгон мамилелер аябай көп. Аллах сактаган болсун. Айтканыбыздай, Аллах субханаху ва тааля сүтқорлуктун баарына тыюу салган. Аллах Таала Куранда сүтқорлукту жебегиле деген. Жана ошондой эле аллазина яакулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллази ятахаббатуху аш-шайтану минал мас деген. Сүтқорлук менен алектенип, жашап, ошондой сүтқорлук менен алектенгендер деген эртең кыямат күнү кайрадан тирилген учурда жинди адамдай, жин шайтан урган адамдай, эмне жин шайтан тийип жинди болгон адамдай тирилишет деген. Не деген коркунучтуу абал. Ошондой бүтүндөй адамзаты тирилип, кайрадан топтолуп жыйналып турган мезгилде ошондой абалда тирилүү бул не деген коркунучтуу абал. Ошол Аллах арам кылган сүтқорлук менен алектенген адамдын ошол эртең кыямат күндөгү тирилгендеги абалы деп айтып атат. Жана башка көптөгөн эмне далилдерде сүтқорлуктун канчалык коркунучтуу экендиги жана канчалык арам экендиги баяндалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы ошол хадистердин биринде айтып атат. Бул имам Муслим рахимахулла жана башка аиммалар чыгарган хадис, ишенимдүү сахих хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ла'аналлаху акилар риба ва мукилаху ва катибаху ва шахидайхи ва хум фихи сава" деп айтып атат. Эмне деди? Бул сахаба айтып атат: Аллахтын элчиси сүтқорлукту жеген адамды, сүтқорлукту алып алектенип аткан адам жана сүтқорлукту жедирген адамды сүтқорлукка берип атат, акчасын процентке берип атат, же бирөөгө жедирип атат. Жедирген адамды деди. Жана ошол сүтқорлук келишимин жазып турган адамды деп атат. Жазуучу бар го жана келишимдерде. Ошол адамды жана ва шахидайхи жана ошол сүтқорлукка күбө болуп турган эки адамды Аллахтын элчиси наалаттады деди. Аллахтын наалатын тилеп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям наалаттап атат, каргыштап. Аллах сактаган болсун. Ким наалаттап атат? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям лаана расулулла деп айтып атат. Мындайча айтканда, Аллахтын наалатын тилеп атат. Кимдин наалаты болуп атат? Кимдин наалаты тийип атат? Аллах субханаху ва таалянын наалаты. Аллахтын наалаты тийди бирөөгө дегенде, Аллах аны өзүнүн ырайымынан алыстатып таштап салды деген маани. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Ошондуктан сүтқорлуктун айтканыбыздай кандай түрү болбосун мусулман адам сак болуу керек. Ал чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет.